Қытайша шляпа жасаймын. Қытайша вьетнамский, қытайлар, вьетнамдар кийген шляпа да. Ал мындай болот. Азыр эскизин чызып көргөзөйүн. Мындай шляпачы. Мындай жеринде мындай жиби болушу мүмкүн. Ушундай шляпа да. Бамбуктан жасашат, ар нерседен жасашат го. Азыр эми ушуну жасаш үчүн биринчи мындай томолок болуш керек. Анын ортосунан алабыз дагы коробкаларды мындай кылып бөлүп чыгыш керек. Мен коробкадан жасайм. Демек моундай болуш керек. Бул жеринде 35, бул узуну. Бул жагы болсом 32 кылып пирамида сыяктуу, мындай пирамида сыяктуу кесип алабыз дагы. Анан ошол пирамиданын чекесин кесебиз. Кескенден кийин мындай томолок болуп калат. Ошондо ушулардын баардыгын кийин жабыштырып коебуз. Азыр мен ошентип кесип бүрөнү даярдап алдым. Бул пирамиданын бийиктиги 35,5 болду. Турасы 23 сантиметр болду. Азыр ушундан биз көп жасап алабыз. Мына ушундай да мен кесип алдым, мына көп. Эми ушуларды бири-бирине катырып коебуз. Канча штук кесипмин азыр. Ушинтип мындай томолок кылып бири-бирине эметебиз да. Азыр бул ылдыйда турат да, ошон үчүн 7 штук кесипмин. Азыр ылдыйда турат да. Биз көтөрүп туруп монтип анан кийин бири-бирине жабыштырабыз. Ошондо бири-бирине жабышылат да, томолок болуп калат. Мына мен скотч менен баардыгын ушинтип ичинен бери скотчтоп чыктым. Эми сыртын краскалаймын. Биринчи чаңдарын кетирип алайын.
Бул сырты немеде, жамгыр жаганда сырты наклейкада, наклейка сыяктуу немеден жабыштырып салгам. Таштандыга таштап салды элем, монтипчи. Бир жазуунун немеси да. Анан ошонун чоңдорун алып туруп неметтим, жабыштырып койдум. Себеби мен иш кылып атканда, огороддо жүргөндө кокус жамгыр жаап калса, анан ушуну кийсем болот да. Жок, эми жамгыр жааганда, мисалы, кээде жамгыр жаап анан күн дагы чыгып калган убакыт болот го. Ошол мезгилде кийсе болот. Анан мынанын баардыгын мага көк түс жагат. Адам эс алат да. Ошон үчүн ушул көк түс менен боеп коем.